Ar bir ata-enenin közünde şunday söz var. Ar bir ata-enenin. Al sizdin de gözünüzde şunday söz okulup kalar. Bir uçunu gelet aytıp koyayım. Kagılayın seketim, oğlum, kızım. Sen törölgönde köküregime koyup kucaktap ulam, alkımından jıttap, arkangdan taptap ulam, yüreği sokup atabı, alsana aman mı dep, kayra özümdün tatlı uykumdu tünü menen buzup seni tikteyi vermedim bile. Canından jarım karış jılbayıp, senin ıyığına okşoş ün çıksa, daro en bağlı buyumumdu dağı, en tatlı uykumda dağı bezip seni janında bolbodum bile. Sen törölgön üçün janыңda bolgon. Kagılayın oğlum. Törümden körüm jakın, senden suranıç. Men ölgönde alısta bolbay janыңda bolçu, bolgon uşul. Ata menen enenin suranıç. Oşon üçün ene menen ata töşöge jatıp kalganda alыскы saparda жүрgөн uulu menen kızının atın kaytalay beret. Keldibi, barбы, kabar aldыңарбы, kel atabı, jetip kaldıbı, jeteyin dedibi. Ata menen ene uşunçalık bir can. Alar biz jarık dünyöge kelgende bir sүйүнгөн, aların sүйүн içinde çek жоқ. Adır şu yerde eneler oturat şında. Azır apasının sүйүнгөнүн эми өзү сезбейт, атайныканы өзү уулду кызду болду da. Biz bir ийгилик жасаганбыз, алар сүйүнгөн. Азыр уулуңар менен кызыңар мектептен кичинекей bir мактоо баракчасын алып келсе канча сен бересиң? Аны сервантыңа коюп койгон, сен кирген конокко көрсөтүп. А сиздин учуруңузда андай мактоо баракчасы болбосо деле bir тамганы дурустап айтып койсоңуз не деген салмак көтөргөн ошол. Ата-эне ушинтип сүйүнө берет экен, ушинтип сүйүнө берет. Улам бой тарткан сайын, бою кадимкидей көтөрүлүп, кол арага жарап калганда дагы bir сүйүнөт. Кол арага жарап калбады, ишке жарап калды. Карасаң деп. Бой жетилип, уулу үйлөнүп, кызы турмушка чыкканда дагы bir сүйүнөт. Алардан небере көргөндө дагы bir сүйүнөт. Ошентип жүрүп, эң акыркы сүйүн үчүн өзү эч кимге айта албайт экен. Мен окудум да bir жерде. Ата-эне ал сүйүн үчүн мына көрдүңөрбү? Көрдүңөр, мен айтпадым беле деп айткысы келет, бирок ал сүйүн үчүн айта албайт. Ал учур тирүү мезгилинде Кудай-ай, көзүм өтүп, мүдүрлүп ахиретке сапар тартып кетсем, жаназамды ушу уулум өзү окуса, не бир укмуш мыкты болот эле деп шунчалык арман кылат экен. Атасы менен апасынын жаназасын баласы окуп атканда, байкуш табутта кепинге оролуп жаткан ата менен эне ушунчалык сүйүнөт дейт. Бирок колу жайып, көрдүңөрбү? Менин жаназамды өзүмдүн балам окуп атат деп айта албайт дейт. Анткени ал сүйлөдөн калган, тилден калган. Ушул акыркы сүйүн үчүн айта албай кетет. Анткени ал маркум да. Кагылайын оğlum, кызым. Калтырап калган колумдан уялбай, жийиркенбей, кароосу кеткен колумдан кармап жанымда отурчу. Балким мен жакын арада сени таштап кетермин. Мен кеткенден кийин менин колума окшош энелердин колун кармаганга зар болуп каласың. Кел көбүрөөк калмашып отуралычы деп эне айтайын дейт, бирок айта албайт, аны көзүнөн окусаңыз болот.